Кээ бир адамдар байлыгына текеберленет. Кээ бир адамдар чырайына текеберленет. Кээ бир адамдар мансабына текеберленет. Кээ бир адамдар өзүнүн урук тууганына, тегине текеберленет. Урусуна. Кээ бир адамдар өзүнүн илимине текеберленет. Эң жаман текеберлик өзүнүн илимине текеберленген. Башкаларды төмөн көрүп, шайтан ушу менен урат муну. Ошон үчүн дайыма я Алла, сен гана мени сактайсың деп. Ошого жараша биз өзүбүздө аракет кылышыбыз керек. Ар кимди кагып, анын ар кимди жиркип, жок. Эл катары, жамаат менен бирге. Жөнөкөйлүктө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушуларды кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, "Фахал фи улайка мин хайр?" Илимди алган, Куранды жаттап бүткөн. Я, пайгамбарыбыз айтып атат. Мына ушул адамдарда жакшылык барбы деди эле. Калу. Сахабалар айтты: "Я Расулуллах, ман хаулай?" Булар кимдер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Улайка минкум, ушулар силерден эле болот." Мындайча айтканда, мин хадихил умма, ушул үммөттөн эле, мусулмандардан эле болот. Ва улайка хум вакудун нар, бирок дозоктун отундары болот деди да. Мына биз корко турган нерселери. Намаз окугандар, намаз окубагандарды кемсинтпейли. Төмөн көрбөйлү. 5 убакыт намаз окугандарды тигилерге карап туруп, "Мен каякта, бул каякта" деп. Я. Жок. Алла товфик берди, ушунча шүгүр болду. Алла Таала буга да берсин. Ушуну кылып аткан жамандыгынан сактанганына, я Аллага шүгүр. Мен будан артык эмесмин. Bundan артык эмес. Bir kişi ayткан экен, чоң алымга. Кичине сөздөр менен айтыша кеткен го. Сен жакшысыңбы, мен итим жакшыбы дептир да. Бая өтө чоң алымга. Ал айтыптыр. Мен азыр айта албайм дептир. Эртеге пилсироттон аман өтүп кетсем, мен сен итиңе караганда жакшыракмын дептир. Пилсироттон өтө албай калсам, сен итиң жакшыраак менен дептир. Мынаны караңыз. Аллаху акбар. Мына дозоктун отуну дейди.